Мен ушул жашка чыкканча биринчи жолу силердин алдыңарга Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер инсанды колдоп бергиле деп биринчи жолу келип атамбы? Мен мурун келген эмес элем. Эмне себептен азыр келдим? Келгенде да Садыр Жапаровду колдоп койгула деп. Кичине тарыхка кайрылып кетсем. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан бери карапайым эл өзү президентти шайлай элек. Биринчи президент Аскар Акаевди Раматылык Чыңгыз Айтматов алып келип, көрсөтүп, талапкерлигин легендарлуу парламент шайлап берген. Туурабы? Экинчи президент Курманбек Салиевич Бакиевди радикалдуу оппозиция Роза Тумбаева, Атамбаев, Текебаев баштаган мына ошолор өздөрү алып келип, көрсөтүп, Курманбек Бакиевди анан тынч эле жашасак деп эл колдоп бергенсиңер. Бир уч, бир топ радикалдуу саясатчылар. Үчүнчү президентти Роза Тумбаева, эми мен аны президентти албайт экенмин, анткени мыйзам ченеминде айта турган болсок, Роза Тумбаева өзүңөр билесиңер 2010 жылы төңкөрүштөн кийин бюллетенге кирбей калган, шайлоо бюллетенине референдум менен кошо өздөрү убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү декрет менен бекитип койгон. Ал эми андан кийинки президент Алмазбек Атамбаевди ошол эле радикалдуу күчтөр Бакиевди кетирген соң, себеби анткени аларга портфель жетишпей калган. Портфель балким жетишет эле, эгерде ошол мезгилдеги жогорку кеңештин спикери, төрагасы Өмүрбек Текебаев туура мамиле жасаганда, Отунбаеваны тышкы иштер министрлигине алып барганда, теге Болжурованы өзүңөр билесиңер, билим берүү, ушинтип портфель бөлүшкөндө Текебаев жогорку кеңештин төрагасы катары алардын кандидатураларын талапкерлердин өткөрбөй койгон. Анткени алар ага керек болчу. Текебаев аларды өзүнө каратып, дагы радикалдуу күчтөрдү топтоп туруп, 2010 жылы тилекке каршы апрель-июнь окуясы болду. Урматтуу менин жердештерим, апрель-июнь окуясы бул улуттук трагедия. Экинчи мындай окуялар кайталанбаш керек. Анткени бир уч саясатчы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн. Мына ошондон кийин Отунбаевадан кийин Атамбаевдин акчасы бар экен. Ушул президент болуш керек деп карапайым элге таңуулап туруп Алмазбек Атамбаевди алып келишти. 6 жыл өттү. Өткөндөн кийин Алмазбек Атамбаев мен өз досуму президенттикке коюшум керек деп Сооронбай Шарипович Жээнбековди алып барды. Сооронбай Шарипович көрдү досу канчалык көп коррупциялык схемаларга барганына, досу экенине карабастан ага мыйзам ченеминде чара көрдү. Менин айтайын дегеним, урматтуу жердештер, ушул күнгө дейри эгемендүүлүктү алгандан бери биз бир дагы карапайым калктын үнүн угуп, же ошол карапайым калктын каалоосу менен бир да президент шайлай элекпиз. Же мен туура эмес айтып атамбы? Ошондуктан, урматтуу менин жердештерим, Садыр Жапаровду бүгүнкү күндө карапайым калк өзү
суранып, карапайым халк өзү суранып, президенттик кызматка талапкер болуп чыгуусун мына сиздер сурап турасыңар. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетем. Колдоп, 10 январда шайлап, президент болгондон кийин коргоп, бул президенттик шайлоо өтөт. Кудай буйруса, 80% Кыргызстандагы карапайым халк өзү колдоп алат. Бирок урматтуу мекендештер, бирок президент болгондон кийин ошондо баарыбыз колдошубуз керек. Бутуна бут, колуна кол, тышкы күчтөр болобу, ички күчтөр болобу, кандайдыр бир дагы бийлик алмаштырууга, же төңкөрүшкө, же болбосо апрель июнь окуясын кайталайм дегендерге мына силер жол бербешиңер керек. Ансыз бир киши өлкөнү алдыга жылдыра албайт. Экинчи маселе, мен болгону 3 эле маселени айтам. Экинчи маселе, мына 10 күндө эмне кылды? Мен эмне үчүн силердин алдыңарга келдим? Мен эч качан келген эмес элем. Анткени өлкөм, элим жарды болуп кеттиң. Бир уч радикалдуу саясатчылардын алардын таңуулап алып келген конституциясынан баштап жасаган иштерине. Мына 10 күндүн ичинде Садыр Жапаров толук кандуу 10 күн иштеди. Себеби ызы чуу легитимдүү, легитимсиз деп. Албетте убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошону менен бирге мыйзамсыз байган байлар өтө чоң буттосуларды жасап атат, жасайт дагы да жасайт. Ал Садыр Жапаров менен ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү же болбосо саясатчылар менен болгон тирешүү эмес. Урматтуу мекендештер, ал тирешүү ошолор менен силердин карапайым элдин тирешүүсү. Мына ушуну силер ажырата билишиңер керек. Анткени Садыр Жапаров бир гана карапайым элге иштеп берейин деп атат. Мына ошол 10 күндө иштеген 7 ишин кайталап коеюн. Биринчиси, барыбыздын көйгөйлүү маселеси карапайым элдин маселесин айтып атам. Байлар бизде өтө жакшы жашашат. Биринчи маселе жер маселеси болчу, үй курууга. Биздин тилде айтылганда посылка алуу. Бул карапайым элдин өтө көйгөйлүү маселеси эле. Трансформациялануу ошого мораторий берип койгон эле мурунку бийлик. Келери менен Садыр Жапаров ошону алып койду, мораторияны. Эми айыл өкмөттөр. Кол чаап турабыз, урматтуу туугандар. Рахмат. Айыл өкмөттөр барып, өкмөттөн бүт кагаздарын тууралап, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө тийиштүү ведомстволор, министерстволор аркылуу келип туруп жерди бир тыйынсыз бейбечаралардан баштап кезекте тургандарга мыйзам ченеминде бөлүп бергиле. Экинчи маселе, бул 700 киловатт электр энергия боюнча. 700 киловаттан ашса 260 тыйын төлөйт элек, урматтуу мекендештер. Азыр ошону Садыр Нуркожоевич энергетиктерге тапшырма берип, жаздан баштап карап чыккыла дагы ошол чектөөнү алып салгыла деди. Мына карапайым элге кылган кызмат. Бирок мен ушул жерде кичине толуктап кетет элем. Токтогул кесинде суу болсо дагы, бирок электр энергияны алып келиш үчүн зымдар, жердин алдындагы кабелдер, трансформаторный подстанциялар, урматтуу жердештер, ошолорду оңдоого акча каражаты кетет. Балким 1 киловатт 77 тыйындан төлөйбүз. Балким ошол электр энергетиктер эсептеп чыкса 1 сомдо болуп калышы мүмкүн. Бирок биз ошого да макул болуп, биз
электр энергия тармагындагы маселелерди жөнгө салышыбыз керек. Үчүнчүсү, урматтуу жердештер, Садыр Жапаровтай акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты биздин өлкөдө бир дагы саясатчы башынан өткөргөн жок. Атамбаев кумтөр элге өтсүн, кем байлыктар элге өтсүн деген үчүн акыйкатсыз камаганда дагы өтө строгий режим түрмөсүнө алып барып, кандай гана кыйноону башынан өткөрбөдү, аны өзүңөр билесиңер. Мына ошондо Садыр Жапаров көрдү, бейбечарынын балдары галош уурдаган, же болбосо консерва уурдап койгондор 7 жыл 10 жылга камалып жаткан. Мына ушул бейбечаралардын балдарын мунапыс берди, чекесинен чыга баштады. Кече мен Нариман айыл өкмөтүндө болсом, ошол жерде бир эжек айтып атат. Юлдузхан, мына менин уулум чыкты, рахмат айтып коюңуз деп. Садыр Нуркожоевич, ошол эненин рахматын элдин көзүнчө сизге айтып коеюн. Бир тиын бердиңизби десем, жок дейт. Бир тиыны жок, балам чыгып келди дейт. Акыйкатсыз камалып жатты эле дейт. 2000ге жакын бейбечаранын балдарын чыгарам дедиле. Ар биринин документтерин ревизия кылып атат. Мына Кудай буруса 200дөн ашык азыр мына биздин жарандар чыгып атат. Төртүнчүсү, пенсияны көбөйтөм деди. Только каржы булактарын мүмкүнчүлүк бергиле деп атат. Кем байлыктарды туура иштетип, жана башка инвесторлорду тартуу менен 9000 сомго дери теңдейли деп атат. Ошондуктан урматтуу менин жердештерим, ким 9000 алса андан ары кичине көтөрүлбөй турат, 9000ге дери албагандар Кудай буруса көтөрүлөт. Бешинчиси пособие боюнча айтып атат. Пособиянын ушунчалык көп документтерди талап кылат экен, ошол положение деп коет. Эрежесин аябай кыскартабыз деп атат. Мына ушуну да айтып коеюн. Алтынчысы, урматтуу менин жердештерим, өзүңөр көрдүңөр, пандемия учурунда Кудайдан кийин врач экенин, мугалим бул ата-энеден кийинки адам экенин баарыбыз байкабай эле турмактан бааладык. Мына ошол врачтардын, мугалимдердин бүт маселелерин жеке өзү көзөмөлгө алды Садыр Нуркожоевич. Жетинчиси, карапайым элге кызмат кылам дегени, мына өзүңөр көрдүңөр, кандай гана кыйноо болбоду, кандай гана башынан эшитип, кандай нерселерди өткөрбөдү, бирок сынбады. Силер үчүн, биз үчүн ошол сыноолорго тике карап турду. Мен ишенем Садыр Жапаровга, силер дагы ишенгиле. Үчүнчү акыркы айта турган сөзүм, Конституция боюнча кандай бизге президенттерди таңуулап келсе, ошол эле саясатчылар Конституцияны да таңуулап келген. Башка чет өлкөлөрдүн Конституциясын көчүрүп келип, эми мындай болбойт. Ар бир Конституция өзүнүн өлкөсүнүн, ошол жерде жашаган элдердин үрп-адат, салты, дегиле, маданияты бары тең камтыган, менталитети камтыган Конституция болуш керек. Ошон үчүн парламенттик, же президенттик, же болбосо аралаш президенттик, анан парламенттик башкарууга барышыбыз керектигин референдумга коюп атышат. Мен парламенттик башкарууда иштеп көрдүм. Эч ким жоопкерчиликти албайт экен. Президенттик башкарууну да көрдүк. Премьер-министрди иштен алып коюп, президент эчтекеге жооп бербейт экен. Эгерде азыр президенттик башкарууга макул болом десеңер, анда президент дагы, премьер-министр дагы бир адам болуш керек. Ошол адам мамлекеттин, элдин тагдырына жооп бериш керек. Кыскача айтканда, мына ушундай түшүндүрүп кетет элем.
Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мен ойлойм, Садыр Жапаровду 10 январда барыбыз бир кишидей шайлап бере алабыз деп. Ага дери барыңыздар барып, списоктан өзүңөрдү карап, экинчи форма деген барын талкалап койгон. Списоктан өзүңөрдү, тизмеден өзүңөрдү карап, баягы билесиңер да, избирательный участковый комиссияга барып туруп, ар бириңиздер мен суранып кетем, караңыздар. Анан Садыр Нуркожоев, сизден бир сураныч. Кара Суу районунда 430 миңден ашык эл жашайт. Сиз жаңы жылдан кийин келип, Кара Суу эли менен өзүнчө жолугушуп кетсеңиз, ошол жакта да көйгөйлөр бар. Дагы биз аэропорт салабыз деген жакшы үмүтүбүз бар эле. Маада эле өкмөттүн от задырды. Ошону да карап көрөсүз дейсиз. Анда эмесе менин өтө сүйгөн Сулайман тоосу бар. Ордолу Ош, Курманжан Даткенем жүргөн, Алымбек Таткам жүргөн, өзгөчө меймандос, Айкөл, Боорукер, ушунчалык бир башкача адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту, мыйзамдуулукту сүйгөн элим аман бол дагы Садыр Жапаров уулуңду шайлап коргоп ал. Бар болуңуздар. Чоң рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат Жылысхан Айтыбаевна, сизди жалпы кыргыз эли билет. Садыр Нуркожоевич менен кошо акыйкатсыздык менен күрөшүп жүргөнүңүздөрдү.